Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Кайрадан эле мен сиздер менен Нияз Сараев. Биз азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай Ош шаарында турабыз. Күн ачык, аябай ысык. Мен бүгүнкү беримдүү ушул менин чет жерде жүргөн, Россияда, Кореяда жүргөн досторубуздун, мекендештерибиздин суранычын аткарып коеюн деп азыр ушул видеосъемканы тартып жатам. Мага суроо берип жатышат, эмнеге ошол өзүңүн реклама кылып жаткан компания жөнүндө, кантип батир алуу жөнүндө, кантип ишеничтүү компания менен байланышып, кантип үйлүү болобуз, батирлүү болобуз деген суроолорун коюп атышат. Ошол себептен сиздерге мен азыр атайын чыгарылыш тартып жатам. Өзүм тандаган жана сиздерге сунуш кылган компания бул албетте Ихлас курулуш компаниясы. 18 жылдан бери рынокто, 18 жылдан бери ар кандай соц объекттерди, ар кандай ушундай курулуш иштерин куруп, өздөрүнүн мындай өзгөчө башкача проекттеги үйлөрүн, көп кабаттуу үйлөрүн куруп, азыркы күндө эч кандай пайызы жок, ортомчу компания жок, түздөн түз ошол кардарлар менен иштешип, түздөн түз батирлерди сатышат. Бул деген азыр өзүңүздөр билгендей бизде азыр айрыкча Бишкекте кандай билбейм, Ошто аябай көбөйүп кетти. Ар кандай фирмалар, ортомчу компаниялар батирлүү кылабыз, тигиндей кылабыз дегенчи. Мен ачыгын айтайын, алардын бири менен дагы мен байланышкан жокмун, байланышкым дагы келбейт. Себеби бул менин жеке оюм, жеке мен өзүм ишенбейм. Андай нерселерге бул пирамиданын дагы бир түрү болуш керек. Башындагылар алат, аягындагылар банкрот болот дегендей. Ошол достор, мен азыр сиздерге Ихлас курулуш компаниясынын Ош шаарындагы дагы бир жаңы турак жай курулуп баштады. Сатууга дагы чыккан. Азыр курулуп жатканда бир аз арзан болот, жана бөлүп төлөмөн өтө дагы узагыраак болот. Көтөрүлгөн сайын бөлүп төлөмөн өтө дагы азая берет. Ошондуктан азыр сиздер жетишип калсын деген максатта мен ошол Ош шаарындагы ошол Южный парк деген турак жайды көрсөтүп коюуга туура деп чечтим. Бул Южный парк турак жайы, мына биз азыр турган жер, бул юго-востокко бараткан айлампа жол. Ош шаарына билсеңиздер, Дархан чайханасына жетпей монда айлампа бар. Ошол Дархан чайханасына жетпей оңго кирип кеткен көчөдө. Азыр ал курулуп жаткан жерге дагы барып көрсөтөм. Кудайым буйруса, мына экранга дагы бул турак жайдын сүрөтүн толук чыгарганга аракет кылам, кандай турак жай болот, кандай болот. Негизинен районго маани берсек, район эң сонун, эң тынч район. Жол тыгыны жок, пробка аз. Ошол эле учурда кадам алыстарда мектептер, бала бакчалар, Юго-Востокто билесиздер, жогорку окуу жайлар, Татан соода борбору, ушундай магазин, супермаркеттер толгонтукой көп. Жана бунун дагы бир эң жакшы жери Акбура дарыясынын жанында Токтогул эс алуу багы бар, парк, Токтогул парк деп коеюн бизче айтканда. Азыр аябай сонун кылып оңдоп түзөп койгон. Үй бүлөңүз менен эс алганы барасызбы? Эртең менен кечинде чуркап ден соолугуңузду чыңдайм десеңиз, ушундай жакшы бир район өзүнчө. Мына азыр биз мына Масалиева көчөсүндө Домбыта тараптан келаткан жол бул. Бул дом болсо, бул мына Сарташтан дом турбайбы? Бул Ихлас курулуш компаниясынын 2015-жылы салынган Мон Париж деген турак жай. Бул жер сатылып уже бүткөн. Эң сонун азыркы күнгө чейин Ош шаарында биринчи дом, эң алдыңкы турак жайларга кирет. Мындай турак жайлар эми гана курулуп атат азыр. Ошону менен эсепте Ихлас курулуш компаниясынын Ош шаарында азыр жалпысынан 3 турак жайы, бирөөсү ушул Мон Париж курулуп сатылып бүткөн. Бул компаниянын билген адамдар жана ар дайым алып жүрчү кардарлары бар. Ошол эле учурда инвестиция кылгандар бар. Курулуп жатканда эле сатылып түгөнөт булардын турак жайлары. Негизги баа бергеним менин ишеничтүү компания жана эң негизгиси ушул сапаты, качествосы. Мен ушунча өзүм аралашып, тааныштарым бар дегендей, аралашып, карап, көрүп жүргөнүмдө ар дайым ушундай сапатына маани берилет, сапатына баа берилет. Буларда
арматуралары дагы түздөн түз Россиядан келген российский арматуралар. Анан мындай башка компанияларды жамандагым келбейт, билбейм дагы. Билгеним ушул. Эң сонун эң жогорку сапаттагы курулуш материалдарын колдонуп, максат буларда мындай да эптеп эле бизнес кылып, эптеп эле акча табайын деген болсо, Кытайдын арматураларын коюп, же болбосо маркасы бир аз төмөнүрөөк бетондорду иштетип, ушинтип элди алдап болсо дагы акча табам десе болот эле. Бирок негизи компания андай жолго барган жок. Эң биринчи максаты ушул элибизге, жерибизге жакшы турак жайларды куруп берүү. Анан дагы кийинки маселе бул Ихлас курулуш компаниясы ар дайым үй салганда, турак жайларды курганда башка компаниялардан айырмаланып, кичине бир 20-30 сот жерге турак жай курушпайт. Булар ар дайым чоң мындай кенен унаа токтоочу жайлары дагы кенен болсун, балдар ойногон жерлер дагы кенен болсун деген максатта ушундай турак жайларды куруп келишет. Бирок башка турак жайларды, башка компанияларды билебиз. Кичинекей жерге мындай жолдун боюна эле куруп салышат, эч кандай орундук койбой. Бул албетте жашоочуларга дагы ыңгайсыз, шаардыктарга дагы ыңгайсыз болот. Мен азыр көрсөтө турган турак жай дагы мына дал ушул Юго-Востокко бараткан жолдо. Азыр мына Дархан чайканасына бир аз жетпей мындай оңго бурулуп кеткен көчө бар. Бул оңго бурулганда 20-25 метр бир аз ичери киребиз. Бул ызычуудан алыс, мына унаанын шумдардан алыс. Экинчиден бала чакаңыз үчүн дагы коопсуз болот, жолдун боюнан алысыраак. Мына өтө деле алыс эмес, 20-25 метрге жетет. Мен азыр сиздерге ичине кирип дагы бир сыра көрсөткөнгө аракет кылам. Андыктан мен менен бирге болуңуздар жана менин каналыма катталып койсоңуздар болот. Мындан кийин дагы жакшы турак жайларды көрсөткөнгө аракет кылам жана кантип материалы боюнча дагы бир аз сүйлөп түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Мына достор, биз азыр дал ушул Южный парк турак жайына дагы кирип келдик. Айта кетчү нерсе, эгерде дал ушул турак жайда кызыгып, ушул жайдан батирлүү болгубуз келет деген биздин мекендештерибиз болсо, мен мына экранга чыгарган аракет кылам телефон номерлерин, Ажал продаждын. Байланышып келип, ушул жумуш болуп жаткан жерге келип, сиздер дагы өз көзүңүздөр менен көрүп кетсеңиздер болот. Азыр мына котловандан чыгып этажга келип калыптыр бетондор. Биринчи этаждын бетонуна дайрыктар көрүп жатат экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул дал ушул жерде чөтө турган турак жай. 4 блок 5 подъезд болот. Ар бир блокто, ар бир подъездде 2ден лифт, бири грузовой, бир пассажирский, 14 кабат. Биринчи кабатында магандай коммерческий помещениялар болот экен, магазиндер. Эгерде ошондой бизнес кылабыз дегендер болсо дагы кайрылсаңыздар болот экен. Бунун дагы жана эле мен айтып өткөндөй, дал алды тарабында, мына ушул тарапта Акбура дарыясы жайгашкан. Бул жагында Токтогул парк, ал эми болсо мына арт жагы болсо өзүңүздөр көрүп турган здание, бул Татан соода борбору. Батир алуу үчүн бир гана паспорт керек. Иштеген жерини же болбосо иштеген жеринен эч кандай бир кагаз справкалар керек эмес. Ала турган адамдын паспорту гана керек. Дал ушул учурда ала тургандар болсо пайызы жок, 2 жылга бөлүп берет. Болгону баштапкы төлөмү
30%, қалған 70%-ын сіздерге ошол пайызсыз кылып бөлүп берет. Кааласаңыздар ай сайын, кааласаңыздар 3 айда бир кылып төлөп батирлүү болсоңуздар сөзсүз түрдө болот деп ойлойм. Дагы кандай өзүңүздөр кызыккан суроолор болсо, мага комментарийге жазсаңыздар болот. Мен албетте жооп бергенге толук аракет кылам.